Алып жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары бүгүнкү пайда болуп жаткан эл аралык деңгээлдеги маселелерди өз ичине батырып кеткени баарына маалым. Анын катарында үй бүлөлүк багуулуктардан баш тартуу, жаныбарлар менен жаратылыш, инсандык кумандуулук айтып отурсак түгөнбөйт. Тагыраагы Айтматов адам көйгөйлөрүн чагылдырган жазуучулардын сап башында. Бүгүнкү бир китептин баянында да жазуучунун орчундуу чыгармаларынын бирине токтолобуз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз бир китептин баянында Чыңгыз Айтматовдун Кылым карттар бир күн романы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бул романда негизинен эң башкы ролдорду Сабитжан, Жоламан болуп эсептелет. Бул эки адамдын жашоосундагы окшош нерселери жөнүндө айтылат. Бул чыгарманын башталышында Сабитжан жана анын атасына деген сезими жок, элине, жерине деген сезими жок бир инсан экендиги жөнүндө айтылат. Негизги каарман ошол Сабитжан болуп эсептелет. Аталган чыгарма Айтматовдун 1980-жылы Новый мир журналына жарык көргөн биринчи романы. Бул романдын маанисин кыскартып айтканда, жазуучу эс тутум кантип тикенектүү зымдардын артында калганын, элдин жооштугу, карапайымдыгы кантип агартуу жолуна тоскоол болгонун, коом өзүнүн эң коркунучтуу кылмыштарын кантип унутканын айткан. Романдын Кылым карттар бир күндө аталуусу кайсыл бир күн жашоо бүтүп, тараза ташы коюлганда, кийинки жашоодогу ар бир күн 1000 жылга созулат, ал эми 1000 жыл бир күндөй туюлат деген ыйык китептердеги эскертүүнү билдирген. Бул чыгармадан эң таасир алган жерим ошол Сабитжан өзүнүн атасы каалаган жерге өлгөндөн кийин ошол эне бейитке жайлаган эмес, ошол нерсени атасынын айткан сөзүн уккан эмес. Анын кошунасы болгон башка эле жат адам анын Сабитжандын атасына боору уруп, ошол инсандын каалаган нерсесин кылганы аябай жан талашат. Бирок Сабитжан ошол жерде дагы жаназада, өзүнүн атасынын жаназасында эч кандай ыйлабастан каяктагы бир ракета, башка нерселер жөнүндө айтып кетет. Мына ушундай сезими жок адамдарга бул чыгарма негизинен башкача таасир берет деп ойлойм. Мага дагы өзгөчө таасир берди. Негизги окуя болуп эсептелген Жоламандын окуясы. Жоламан негизинен ошол кыргыздын илгерки баатыр инсаны болот. Баатыр болгондуктан аны душмандары тутуп алып, анын чачын алышып, энесине каршы кылып, өзүнүн энесин акырында атып коет. Ал энеси өлө электе сенин атаң Дөдөнбай, энеңди эсте, атаңды эсте, жериңди эсте деп аябай мындай кайгырып айтат. Бирок ошол тагдырда дагы Жоламан өзүнүн энесин эстей албайт. Бир аз сезет дагы, бирок баары бир чыныгы маңкурт болуп калгандыктан айласыздан өзүнүн апасын өзү колу менен өлтүрөт. Ар бир инсан ошол Сабитжанга окшоп өзүн гана ойлоп же чыныгы маңкурт болуп калбастан өзүбүздүн элибизди, жерибизди, ошол ата бабаларыбыз көмүлгөн жерлерди көрүп, аларды сыйлап, чыгармаларын улуу адамдардын жазган чыгармаларын сыйлап, окуп, түшүнүп жүрүшүбүз керек экен негизи. Роман көп багыттуу, көп жактуу, көп проблемалуу. Мурдагы чыгармаларында эле бул чыгармасында да элдик уламыштар эптүү пайдаланылат. Адам жана анын татаал дүйнөсү, адам жана доор, адам жана айлана чөйрө тууралуу келечек муунга айтып калтырган керези.